Урматтуу депутаттар, мен мына 2 күндөн бери, 3 күндөн бери биздин кызматтык унаалар боюнча талкууларды карап отуруп, мен бүгүн официально айтып коеюн дедим. Мен кызматтык унаа албайм. Мен өзүмдүн округумдагы, мисалы үчүн Шамалды Сай округунда мэрдин кызматтык унаасы жок болуп атат, аэропорттун кызматтык унаасы жок болуп атат. Мен ошондуктан азыр официалдуу ушу улуу тил менен айтып коеюн, мен кызматтык унааны албайм. Ошол эгер туура көрсөңүздөр, мени мындай популист болуп атат деп ойлобоңуздар, мен мындай ачык болуп атат деп ойлобоңуздар. Мен азыр келе жатсак дагы азыр эшикте туруп дагы мындай независимый эксперттер дагы журналисттер да чыгып алып биздин кызматтык унаалардын акчасын сурап атат, аласып албайсыз деген айтып атат. Элдеги кайчы пикирлер өтө көп болуп атат. Ошондуктан мен туура көрдүм, мен албайм деп. Мени ушул мага деген кызматтык унаанын ордуна айыл өкмөттөргө берели, менин округумдагы, же болбосо бир социальный объекттерге берели. Анан эгер туура көрсөңүздөр, мен баарыбызга чыгып кетем. Ушу 1,5 жыл убактыбыз калыптыр. Ушу жаманатты болуп, ушул кызматтык унааны албай эле койгула. Рахмат чоң.